азыркы учурда өзүнүн сөзү менен, өзүнүн иши менен, өзүн дагы парламентти да уят кылып жаткан бир депутат Айым бар да. Ошол Айым кандайча силердин партияңардын ичине кирип, депутат катары шайланып калды да. Анан негизи эле кадр саясаты кандай партияңызда? Адам аласы içinde, mal alası sırtında деген керемет сөз бар. Баягы талапкер кезде баары керемет көрүнөт. Кыз кезде баары жакшы, жаман аял кайдан чыгат дейт го. Талапкер кезде баары керемет көрүнөт. Баары эл, жер, мен, мына көз карашым мындай, ал бул дегендер болот. Көкрөккө төш белгиле тагар замат түрү менен алмаштырып койгондой болуп өзгөргөндөр бар. Эми башка ой менен келгендер болот экен да. Жаңылдыңызбы деген суроо берип атасыз. Жаңылдым. Өкүнөсүзбү? Аябай. Экинчи жагы бар мына. Объективдүү, субъективдүү жагы бар. Объективдүү жагы бийликке каршы турган партиянын курамына кире берейин деген азаматтар аз болот. Коркот. Бүгүн деле көчөдөн амандашкандан корккондар бар. Телефондон сүйлөшкөндөн корккондар бар. Ушунча жылдан бери коюн колтук болуп келип, эми бүгүн аралашкандан корккондар бар. Билесиз, ушуга мен өкүнбөйм, тескерисинче ушундай кубанам. Дара күздө жалбырактарын күйүп салып кандай жеңил десе, мен ошондой жеңил дедим. Эмтеп эле оролошуп, айланамда жүргөндөрдүн баары бир сыноого кабылгандан кийин күйүлүп калып, ушундай сонун жыргап калдым. Жеңил деп калдым. Ороз айында ошолордун катарына киреби? Мен ал кирет, бул кирет деп айтпайын. Ар ким өзүнүн пешенесинен, өзүнүн пейилине жараша тапсын. Ар ким. Мен нечен жылдан бери партия түзүлгөндөн бери айтам, мен бир жүрүп бараткан вагон, поездмын. Бул бекеттен бирөө чыгат, кийинки бекеттен бирөө түшүп калат. Ал түшүп калса башка бирөө чыгат. Бирөө партияга кирип келип мени кубанта албайт. Бирөө партиядан чыгып кетип мени кайгырта албайт. Бул жашоонун мыйзамы ошондой. Керемет мыйзам, бул жашоо мыйзамы. Бүгүн мени менен пикирлеш болгондор эртең пикирлеш болбой калат. Бүгүн мага каршы чыгып сүйлөп аткандар эртең мен кайдан пайда болсом кол шаап, биз ушуну күткөнбүз. Биз ушуну ыйлап сыктап жүрүп күттүк дегендер пайда болушуна дагы түк күмөнүм жок. Ошондуктан бирөө келсе кубанба, бирөө кетсе кайгырба. Керемет залкар сөз бар го. Сени жоготуп алуудан коркпогон кишини жоготуудан сен да коркпа дейт.